Бисмилlah, алхамдулилlah, ва салату ва саламу аля расулилlah. Amma ba'd, assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli dostlar. Sabaqlarыбыз улантабыз жин жана шайтандар ааламы. Маселебиз жиндердин дене мүчөлүк жактан таасири, зыяны тууралуу сөз жүргүзүп атканбыз. Кандай жактан кантип алар зыянды берет дене мүчөгө, адамдарга. Ошонун ичинен бүгүнкү маселе шайтандар эпидемия, чума ооруларына себеп болушу да ыктымал. Себептен хадисте келет, пайгамбарыбыз айткан, ошол арабча ат-таун деп коет, ошо таун тууралуу айткан, вахзун а'дайкумул джин ва фи кулли шахада деген. Бул таун, чума, эпидемия оорулары бул силердин жиндерден болгон душмандарыңардын саюусу деген, зыяны деген. Жана бул нерседе ушул эгерде кимде ким ушу чумада, эпидемияда жан берген болсо, каза боло турган болсо, анда пайгамбарыбыз айтып атат, сүйүндүрүп айтып атат, ушул киши шейит кеткен болот деп атат, мындайча айтканда. Ушул оорулардан ким каза болгон болсо. Демек, бул эпидемия, чумага дагы шайтандар, жиндер дагы себеп болот экен. Ошол себептен ушул тарапты карап, адамдар бир гана баягы медицинский тарапты эмес, бул ушул оорулардан коргонууга себептерди жасаш керек. Ошон үчүн үйлөргө Куранды коюп, эртери кеч Куран коюп туруш керек. Куран менен сүннөттөн келген зикирлерди, коргонууларды айтыш керек. Эмнеге? Ушул нерсени алыстатыш үчүн. Канча бале, сыноо, апааттар адамдарга жетпесин, албетте ар бир адамга бале да жетет, сыноо дагы жетет, кыйынчылык дагы жетет, бүт нерсенин баары жетет, ушул сыноонун түрлөрүнүн баары жетет. Бирок кандай болбосун, такыбанын үлүшүндө бул аз болот дайыма. Себеп дегенде, Аллахка такыба алган киши, Аллахтын өкүмдөрүнө баш ийип, буйруктарын аткарып, тыюуларынан баш тарткан киши дайыма Аллахтын өзүнүн карамагында жана кол астында сактоосунда жүрөт. Ошол себептен бул ушул оорулар, демек ушул оорулар аркылуу, ушу чума, эпидемия, ушундай сыяктуу оорулар аркылуу шайтандар адамдарга ошол денелик жактан зыян берүүсү ыктымал экен. Ушуну менен токтотуп турабыз. Бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз: кимде ким бирөөдөн корккон болсо, бир кишиден корккон болсо, ошол бирөөнүн зыянынан, душмандыгынан эгер корко турган болсо, анда мынабул дуаны айтсын: Аллахумма кфинихим бима шит. Эй Аллахым, өзүң каалагандай булардан мага жардам бер деген дуа. Бул дуа ажайып келген дуа. Хадис, узун хадисте келет. Бул нерсени пайгамбарыбыз айтып берет. Кыска нуска эгер токтолуп кетсек, бул окуяны айтып бергенде пайгамбарыбыз бир жаш бала менен бир ошол убактагы бир такыба кишинин окуясы жана сыйкырчынын окуясы. Ошол сыйкырчыга ошол үйрөнүп жүрүп, ошол бала ошол такыба кишиге дагы ошо сыйкырчыга барып, сыйкырды үйрөнүп жүрүп, орто жолдон бир такыба кишини дайыма көрүп, ошону менен сүйлөшүп, ошол кишиден таасирленип, мындайча айтканда, акыйкат жүрөккө таасирлүүрөөк болоруна бир чоң бир далилдерден ушул жерде. Сыйкыр канча ким күчтүү деп ойлобосун, эч качан акыйкаттын астында күчкө ээ болбойт. Аллах Таала Куранда айткандай:
акыйкат келди, эмне жалган жок болду, кетти. Акыйкат келген жерге жалган эч качан турбайт. Жана окуяда ошентип жүрүп, анан кийин баягы бала адамдарды айыктыра баштайт. Ажайып келген акыбалда көрбөгөндөрдү көргөзүп, көздөрү ушундай ооруларга себеп болуп баштайт. Ошондо бунун маанисин түшүндүрүп берет ошол убактагы падышага. Бул мен эмес, буну Аллах кылып атат деген мааниде ошону айтат, түшүндүрүп берет. Сен кылып атасың дегенде жок, буну мен себеп канамын, бир гана Аллах бул натыйжаны берип атат дегенде, анан жанакы падыша ошол баланы жок кылып өлтүрмөкчү болгондо, ар кандай өлтүрүү түрүнө салганда ушул дуаны дайым айта берет ушул бала. Барып чөктүрөйүн десе дагы айтат: Аллахума кфинихим бима ши'т дегенде, жанакы кеме оодарылып, ал тирүү калып, өлтүрөйүн деген жанакы эмелер, аскерлер жок болуп, ар кандай ыкмага салып өлтүрөйүн дегенде, бир дагы ыкма эмне ушул дуанын астына туруштук бере албай калат. Демек, мындайча айтканда, ким ыйман келтирген акыбалда, албетте натыйжа сактоо, кепилдик Аллахтан деп билип, ошол дуаны айта турган болсо, ыйман менен үмүт эткен акыбалда, анда кандай гана душман болбосун, ошол душмандын зыянынан, душмандыгынан бул дуа жетиштүү болот. Аллах Таала баарыбызды душмандардын зыянынан сактасын. Ал ким болбосун, жиндерден болбосун, адамдардан болбосун. Жана ыйманыбызды бекемдеп, биздин сабактарыбызды даимдуу кылып, ыхластуу кылсын. Görüşkönce sağ salamatda olmuşlar. Subhanakallahumma ve bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.